2025-жылдын 23-декабрында Бишкек шаарында күйөөсү тарабынан атылып каза болгон Жибек Рустемованын баласы кайрылып жатат менин дарегиме. Бул резонанс болгон окуя жөнүндө сөз болуп атат. Каралып жаткан кылмыш иши мына канча убакыт өттү. Соттук процесс улам-улам айыптоочу катышпагандыктан 5 жолу улам-улам жылдырып жатат дейт. Анан балдарын эми элестетип эле, бир бала студент, экөө школьниктер, мектепте окуган балдар моралдык, психологиялык жактан абдан жабыркап жатышат. Анан улам ушу ишти созбой карап бериңиздер деп, ушуну трибундан бир айтып коюңуздарчы деп депутаттарга кайрылганы да. Андан тышкары эң орчундуу маселеси Жибек Рустемова көз тирүүсүндө мамлекеттик ипотека аркылуу батир маселеси, батир алганда. Бирок президентибизге, өкмөткө рахмат, ошонун карызы бар болчу, ошону төлөп өкмөт тарабына жабылды деген маалымат келиптир. Банк алдында карызы толугу менен жоюлганы айтылган дейт. Бирок ошондой эле батирди каттоо соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин гана мүмкүн экени маалымданат. Бирок карыздын жоюлгандыгын тастыктаган эч кандай расмий документтер берилген эмес экен. Урматтуу өкмөт өкүлү, ушул боюнча көзөмөлгө алып коелачы. Эми бул батир биздин үй бүлөбүздүн жалгыз турак жайы болуп саналат. Апабыз жок, жанакындай окуялар болуп кетти деп балдар аябай суранып атышат. Өкмөткө үнүңүздү жеткирип коюңуздарчы деп.